Урматтуу Бактыбек Сагындыкович. Мисалы, министрлер кабинетinin төрагасы деп атадык. Келди парламентке отчету менен. Отчетту парламент кабыл албай койду. Эмне болот? Урматтуу Талант Турдуматович, эми коллегаларым баары эле жанатан бери да айтылып атат. Ушул күн тартиби менен кетсек. Мына 3-чү жолу жазылып алып, ар кандай суроолор болот. Бири-бирибизди сыйлашыбыз керек да. Күн тартибинде болгон маселе менен суроо бербейсиңерби? Жанатан бери эми акыркы болуп атат, мен мажбур болуп атам сизге ушундай жооп беришке. Рахмат. Билбейт экенсиз. Доктор Таралович, ошол демилгечилердин бири катары жооп берсин анда. Угуп атам, Жанар Кубанович. Мен билем. Мен убактымды токтоп турсаңар. Министрлер кабинетinin төрагасы келди бул жерге. Жогорку кеңеш отчетун канаттандырбай койду. Отставкага кетеби, кетпейби? Өкмөтпү же Өкмөт. Азыр жаңы баш мыйзамда министрлер кабинетinin төрагасы деп аталып атпайбы? Өкмөт дебей. эми мындай нормада бизге жогорку кеңешке только республиканский бюджеттин аткарышы боюнча келет, өкмөтчү. Эгер аны аткара албаса, биз албетте не утуп койсок, анда президент өкмөттүн башчысын да кетирет, керек болсо күнөөлүү министрди да кетирет. Только это решает президент. Только президенттин бул полномочиясында. Ошон үчүн президенттин ыйгарым укуктары күчөп атат да. Мисалы сиз туура айтып атасыз азыр, өкмөт депчи. Эми баш мыйзам боюнча, жаңы баш мыйзам боюнча өкмөт болбойт экен да, министрлер кабинети деп аталып тур. Эмне үчүн министрлер кабинети болду? Мурда мисалы министрлер совети дейт эле, өкмөт дейт элек баарыбыз. Эмне үчүн министрлер совети? Министрлер кабинети деген бул өзү кайдан келип чыккан бул? Министрлер кабинети болуп, бул коомдук депутаттар, коомдук кеңеш ошондой чечти, министр кабинеттер. Буну деген керек болсо, Жанар Кубанович, сизге келип туруп биз адистерди чакырабыз, бүт ине жийине чейин талкуулап берет. Эмне үчүн өкмөт эмес, мындай президентский форма управленияда эмне үчүн кабинет министров деп айтылып аткан ине жийине чейин айтып беришет. Эч кандай биякта түйүн караганда юридикалыктагы мындай мыйзам боюнча да эч нарушение жок. Министрлер кабинети дегенди элге түшүндүрүп берип койсоңор, бул жерде демилгечилер билбесеңер. Бул ошол өз убагында ошо Британияда алгачкы жолу түзүлүп, ушу министрлер кабинети деп мындай чогулуп, ошол жерден ошондон кийин министрлер кабинети болуп калган. А бизде кадимкидей жөн эле өкмөт, министрлер совети деп эле аталып келген да. Мындайда Жанар Кубанович, бул деген мындайда сиз айтып аткан бул жөн эле бунун деген юридикалыкта илимий жооптору бар. Бугачы айтып атпайбы? Жөн эле Великая Британияда илгери айткан экен, анан кыргыздар буну ошентип койду деп деген бул өтө эле мындай бир жагын эле айтып атасыз да. Бунун өзүнүн илимий дагы бүт юридикалыкта бунун бүт немеси бар, платформасы, эмне үчүн кабинет министров деп аталып аткан. Мейлим, башкысы ден. Анан дагы мен айтып коеюн, сиз ушул айтып аткан дагы кийинки сурам. Дагы бир нюансы бар. Ким? Жанар Кубанович. Президент болсо, эгер жакшы иштебесе өкмөт, жакшы жагы билесизби эмне? Бүт өкмөттү кетирбейт, керек болсо президент только председатель кабинетов министров деле кетирип коет. Мына азыр баш мыйзамды элибиз эмне үчүн колдоп атат? Жанагы 80% президенттик башкарууну тандады деп атпайбызбы? Анткени элге түшүндүрүү иштеринде жоопкерчиликти бир адам алыш керек деп баарыңар аябай көп айттыңар да. Мына демилгечилер дагы, конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү дагы так ошол жоопкерчиликти баш мыйзамда кантип көрсөтүлгөн? Президенттин жоопкерчилиги конкреттүү кайсы статьяда эмне деп көрсөтүлгөн? Президент жооп берет. Бүт ошо мыйзамдарды караңыздар. Бүт ошо мыйзамдарда бүт президенттин жоопкерчилиги бар. Президент бүт барын аткаруу бийлигине өзү жооп берет. Чоң рахмат. Мен суроо бергенде эле кажети жок экен. Мен ошондуктан талкуудан деле алып коеюн. Ошон үчүн тынчылык болсун негизгиси. Жанар Кубанович, ошон үчүн абдан жакшы шарт түзүп бердик эле. Келип туруп баягында талкуу болгондо ушул маселелерге жакшы жоопторду алмаксыңар да. Ошондо келе албатып туруп, эми элдин көзүнчө өзүңөрдүн коллегаңарды не то немеге коюп атасыңар силерчи. Үмүт Туктаган, мен кошоматчылардын катарында отура албайм, сиз билесиз да. Сиз азаматсыз, мен билем. Рахмат.